Сиз туура жолду тандадыңыз. Инсан таануу YouTube каналы. Арыбаңыздар, урматтуу Инсан таануу каналыбыздын угармандары. Сиздер менен кайрадан жаңы ойлор, жаңы идеялар менен кезиккенибизге кубанып турабыз. Бүгүн сиздер менен биздин бактыбызды уурдаган эмнелер, ушулар тууралуу баарлашмакчыбыз. Менин төрөлөрүмө бир нече ай калганда, менин атам биздин кичинекей шаарыбызда чоочун адам менен таанышып калыптыр. Башынан эле атам бул сонун таанышын жактырып, жакын арада аны биз менен чогуу жашаганга чакырыптыр. Бул чоочун адам баат эле кабыл алынып, бир нече айдан соң мени үйдө башка үй бүлөмүчүлөрү менен кошо тосуп алды. Мен чоңойгондо анын биздин үй бүлөдөгү ордун сураган жокмун. Апам мени акыйкат сөздү сүйүүгө, атам болсо жашоонун жакшы тарабын издөөгө үйрөттү. Ал эми чоочун адам биздин окуя айтып берүүчүбүз болчу. Ал эң кызыктуу окуяларды оюнан чыгарып айтып берчү. Укмуштуу, сырдуу жана күлкүлүү окуялар абдан көп болчу. Ал биздин үй бүлөнү күндө кечинде бир нече саат бою алаксытып турчу. Ал биздин үй бүлөбүздүн досундай эле. Ал бизди дайыма кино көрүүгө шыктандырып, бир нече кино жылдыздары менен тааныштырган. Чоочун адам токтобой сүйлөчү. Атам ага каршы эмес болчу. Бирок калганыбыз анын окуяларын угуп жатканыбызда апам кээде акырын туруп өз бөлмөсүнө барып китеп окуп дубаа кылар эле. А бирок апам дагы кээде аны жанынан карыш жылдырбай алып жүрчү. Азыр ойлогонум, апам ошол кезде чоочун адам жок болсо экен деп тилек кылды бекен. Билесизби, атам биздин үйдү жакшы адаттар менен толтурган. Бирок чоочун адам ал жакшы адаттарга маани берип, ага көңүл бурчу эмес. Мисалы, сөгүнүү биздин үйдө тыюу салынган. Өзүбүзгө дагы, досторубузга дагы жана башка чоң адамдарга дагы. Биздин коногубуз болсо жаман сөздөрдү колдончу. Анын жаман сөздөрү менин кулагымды жарып, атам болсо кабагын бүркөп койчу. Бирок ага эч ким каршы чыкчу эмес. Атам үйдө алкоголдук ичимдиктерди колдонууга уруксат берчү эмес, жада калса тамакка кошконго дагы. Бирок чоочун адам бизге сыйра, алкоголдук ичимдиктер, бат тоюучу зыяндуу тамак-аштарды көп сунуштачу. Ал зыяндуу тамак-аштарды даамдуу кылып көрсөтүп, жагымдуу кылып өзгөчө жарнамалачу. Ал жыныстык жакындык жөнүндө эркин сүйлөчү. Анын сүйлөгөнү кээде орой, кээде азгыруучу, кээде уяттуу болчу. Менин аял эркек мамилелерин түшүнүүмө ал кандайча таасир тийгизгенин билем. Артка карап, азыр мен ошол чоочун адам биздин үй бүлөгө дагы көбүрөөк таасир тийгизгенин токтоткону жараткандын ырайымдуулугу деп түшүнөм. Бара-бара ал ата-энемдин баалуулугуна каршы чыгып баштады. Бирок аны эч ким жемелеп, үйдөн кетирүүгө аракет кылчу эмес. Ошол чоочун адам менен жашаганыбызга бир топ жыл болду. Бирок азыр мен ата-энемдин үйүнө барсам, дагы деле анын айткандарын угуп, көрсөткөндөрүн көрүп, көп убактысын аны менен өткөрүп жатканын көрөм. Эң кызыгы, ал чоочун киши азыркы күндө менин үй бүлөмдө дагы бар. Жана азыркы күндө менин балдарым менен ортодогу мамилени дагы алыстатып жатканын баамдап, кээде эрким жетпегенине дагы деле ошол чоочун адам менин үй бүлөмө дагы, ата-энемдин үй бүлөсүнө, жакын тууган жоро жолдошторумдун үй бүлөсүнө дагы кандайдыр бир терс таасирин тийгизип жатканына өкүнүп калмай жайым болуп жатат. Бирок мунун бир гана жаман тарабы гана бар болбостон, жакшы тарабы дагы бар. Ал алыскы өлкөлөрдү жакын кылып, эң биз издеген сонун маалыматтарды, керектүү маалыматтарды берип, жада калса башка улуттун тилин үйрөнөм десең, убакыт бөлүп отуруп үйрөнсөң дагы акысыз бир университет. Бул бучактай эле бир буюмдай сезилет. Аны адамга жараат берүүгө, же болбосо адамга эң мыкты тамак жасап берүүгө колдонсо дагы болот.
А бирок сиз бүгүнкү күндө сиздин үйүңүздөгү ошол таанышыңызды эмнеге иштетип жатасыз? Кайда колдонуп жатасыз? Бир сарсеп салып көрүңүз. Анткени ал ар бирибиздин үй бүлөбүздө бар. Балдарыбызга туура, өзүбүзгө туура багытты берип, мээбизди сергитип жатат, же ушунчалык жан дүйнөбүздү калдыктарга толтуруп, мээбизди таштандыларга толтуруп, биздин убактыбызды алып жатат. Өмүрдүн баркын кетирип, бакытты сездирбей жатат. Ойлонуп турсаңыз керек. Анын аты телефон. Демек, биздин бактыбызды уурдаган, арабызды алыстаткан оорулар бар. Бул биздин өзүбүздүн ичибиздеги кайсы бир текеберди көрө албастык кызганычтар менен биргеликте колдогу телефон дагы. Демек, чечим ар күнү ушул досубузга бар жашообузду таштап койбой, балким жаныбыздагы балдарыбыз менен көбүрөөк сүйлөшүүгө аракет жасайбыз. Мектептен чыккан кезде, жолдо бара жаткан убакытта, кечинде жумуштан келген кезде сапаттуу сүйлөшүүгө убакыт бөлөлү. Мисал үчүн, балдардын тилинде дагы азыркы күндө сүйлөөсүндө көйгөйлөр көп. Эмне үчүн? Анткени баарлашуу аз. Балдарда агрессивдүүлүк болуп жаткандыр. Эмне үчүн? Анткени биз аларга ошол колундагы телефондой көңүл бурбайттырбыз. Телефондун экранын бир канча жолу кармап жатабыз, бирок жаныбыздагы түгөйүбүздүн, ата-энебиздин, балдарыбыздын бетини күнүнө канча ирет жакшы көрүп кармап жатабыз. Мектептен чыккан кезде дагы бүгүнкү күнүң жакшы өттүбү, бул күн жактыбы, өзүңө эмне пайдаларды алдың деген баарлашууларды жашообузга киргизели. Бул биринчи чечим. Экинчи чечим, ар күнү үй бүлө ичинде ата-энесинин жана бир туугандарынын 3 эң жакшы сапаттарын балдарыбыздын бири-бирине айтып сүйлөшүүсүнө алака түзөлү. Анткени, мисал үчүн, мен атасынын эң жакшы 3 сапатын айтам, андан кийин улуу кызымдыкыны, кичүү кызымдыкыны, анан эң кичүүсүнү. Андан кийин улуу кызымдыкыны айтам, анан кичүү кызымдыкы, ар бирине ушинтип айтып чыгабыз. Атасы айтат, мен айтам, улуу кызым айтат, кичүү кызым айтат. Бул менен пайда эмне? Бул менен пайда бири-бирине жакшы сүйлөп үйрөнөт. Экинчиден, сүйлөшүү байланышы түзүлөт. Үчүнчүдөн, ортодогу мамилелер бекемделет. Төртүнчүдөн, бири-бирине карата камкордук пайда болот жана сөз байлыгы артат. Эң негизгиси, башкалар тууралуу жакшы сүйлөп көнөт. Демек, ар бир жерден ар бир укканыбызды амалга киргизип, бүгүн колубуздагы телефонубузду жакшы тарапка иштетүүгө чечим чыгаралы. Биздин бүгүнкү аудио сабак сиздерге пайдалуу болгон болсо, жакындарыңызга бөлүшүүнү унутпаңыз. Сиздер менен мен Гүлөр Жапарова болдум. Кийинкиде жолугушканча.